Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүндө Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине барды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касмалиев, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жана башкалар менен биргеликте 1916 жылдагы трагедиялуу окуялардын курмандыктары менен саясий репрессиянын курмандыктарына арналган эстелик мемориалына жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бейитине гүл коюшту. Алардын элесине багышталып Куран окулду. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Бардык асман жерден боло турган жамандыктардан, кырсык, бале, афат, согуштардан, бардык жамандыктардан өзүң Кыргызстаныбызды аман асырагын. Раббана آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.